Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абдулла бин Амр разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтқанын ұққам. Кимде эки адат болсо, Алла Тааланы шүгүрчүл жана сабырдуу деп жазат. Кимде ушул эки адат болбосо, аны шүгүрчүл жана сабырдуу деп жазбайт. Ал эки адат мындай: дин жагынан бийик турган тарапты ээрчүү, дүйнө жагынан төмөн тургандарга карап өзүн бийик кылганы үчүн Алла Таалага шүгүр айтуу. Ал эми динде өзүнөн төмөнкүнү карап, дүйнө мүлк жагынан өзүнөн жогоркуну карап, дүйнө таба албай калганына өкүнсө, Алла Тааланы шүгүрчүл жана сабырдуу деп жазбайт. Термизи.